21 бөлүм. Анан мага Теңирден сөз болду. Адам уулу, жүзүңдү Иерусалимге буруп, ыйык чайга каршы сөз айт. Жана Ысрайыл жерине каршы пайгамбарчылык кыл. Ысрайыл жерине айт. Кудай Теңир мындай дейт. Мен сага каршымын. Өз кылычымды кынынан сууруп алып, сенин ичиңдеги адилди да, мыйзамсызды да кырам. Ал эми сендеги адилди жана мыйзамсызды кырыш үчүн менин кылычым кынынан суурулуп, түштүктөн түндүккө чейин ар бир адамга каршы шилтенет. Ошондо ар бир адам мен Теңир өз кылычымды кынынан сууруганымды ал кынына кайра салынбасын билет. Сен болсо адам уулу, белиң сынган сыбонто, алардын көз алдында кайгыга батып онто. Алар сенден сен эмнеге онтоп жатасың деп сурашса, келген кабардан деп жооп бер. Ошондо ар бир жүрөктүн үч алынат, баардык колдор шалдаят, ар бир рух алсырайт, бүт тизелер сууга окшоп титирейт. Мына бул келе жатат, иш жүзүнө ашат дейт Кудай Теңир. Анан мага Теңирден сөз болду. Адам уулу, мындай деп пайгамбарчылык кыл. Кудай Теңир мындай дейт. Кылыч курчутулду жана тазаланды. Ал мууздоо үчүн курчутулду. Ал чагылгандай жаркыраш үчүн тазаланды. Менин уулумдун бийлик таягынын ар кандай даракты жек көргөнүнө кубанышыбыз керекпи? Мен аны колго алыш үчүн тазалоого бердим. Киши өлтүргүчтүн колуна бериш үчүн ал кылыч курчутулду жана тазаланды. Адам уулу, онто, боздоп ыйла. Анткени ал менин элиме жана Ысрайылдын бүт төрөлөрүнө каршы. Алар менин элим менен бирге кылыч мезине берилет. Ошондуктан белиңди чапкыла. Анткени ал сыноодон өттү. Эгерде ал бийлик таягында жек көрсө, эмне болот? Ал туруштук бере албайт дейт Кудай Теңир. Сен болсо, адам уулу, пайгамбарчылык кыл, алаканыңды чап. Ошондо кылыч 2 эсе, 3 эсе көбөйөт. Кылыч жеңилгендерге каршы, кылыч алардын турак жайларына кирген улуу адамга каршы. Жүрөктөрдүн үчү алыныш үчүн, өлгөндөр мындан да көп болуш үчүн мен алардын бүт дарбазаларынын алдына коркунучтуу кылычты коем. Чагылгандай жаркыраган, союш үчүн курчутулган кылычты коем. Даярдан. Оңго же солго жөнө, жүзүң кайда бурулса, ошол жака жөнө. Мен да кол чабам. Өзүмдүн каарымды кандырам. Мен Теңир айттым. Анан мага Теңирден сөз болду. Сен адам уулу, Бабыл падышасынын кылычы өтө турган 2 жолду элестет. Ал 2 жол тең бир жерден чыгышы керек. Көрсөткүч кой. Шаарга кире турган жолдун башына көрсөткүч кой. Кылыч Амон уулдарынын Рабеш шаарына жана Жүйүт аймагына, Сепилдүү Иерусалимге барыш үчүн жол жаса. Анткени Бабыл падышасы 2 жолдун айрылышына, 2 жолдун башына төлгө салуу үчүн токтоду. Жебелерин силкилдетти. Терафимден сурады. Боорду карады. Анын оң колундагы төлгө Иерусалимге деп түштү. Ал жерге талкалагычтарды коюш керек экенин, өлтүрүш үчүн ооз ачыш керек экенин, согуш ураан үчүн катуу кыйкырыш керек экенин, дарбазалардын алдына талкалагычтарды коюш керек экенин, жал үйүш керек экенин, курчоо мунараларын куруш керек экенин көрсөттү. Бул төлгө алардын көзүнө жалган болуп көрүндү. Бирок алар ант беришкендиктен, ал алардын ушул жүзү каралыгын эстеп, аларды каратып алууну чечти. Ошондуктан Кудай Теңир мындай дейт. Силер кылмыштарыңарды ачыкка чыгарып, ар бир ишиңерде өзүңөрдүн күнөөлөрүңөрдү көрсөтүп, мыйзамсыздыгыңарды өзүңөр эсиме салып жатасыңар. Муну өзүңөр эсиме салып жатасыңар. Ошондуктан силер кол менен туткундалып кетесиңер. Сен да, Ысрайылдын татыксыз, кылмышкер жол башчысы, акыркы күнөөнүн мезгилинде күнү келген адам. Кудай Теңир мындай дейт. Баш кийимиңди чеч, таажыңды алып кой. Эми андай болбойт. Кемсинтилген көтөрүлөт, көтөрүлгөн кемсинтилет. Кулатам, кулатам, кулатам. Ал жок болот. Ал кимге таандык болсо, ошол келгенге чейин ошондой болот. Мен аны ошого берем. Сен адам уулу пайгамбарчылык кылып айт. Кудай Теңир Амон уулдары жөнүндө жана алардын көрсөткөн кордугу жөнүндө мындай дейт де. Кылыч союш үчүн кынынан суурулду. Кырып жоюш үчүн, чагылгандай жаркыраш үчүн тазаланды. Сага курулай пайгамбарчылык кылышкандык үчүн, жалган төлгө ачышкандык үчүн сен өлүмгө өкүм кылынган. Акыркы күнөөнүн убагында күнү келген мыйзамсыздарга кошуласың. Аны кынына кайра салайынбы?
Сени өзүң жаралаган жерде, өзүң туулган жерде соттойм. Сага каарымды төгөм. Сага өзүмдүн каарымдын отун үйлөйм. Сени адам өлтүргөнгө чебер, канкор адамдардын колуна салып берем. Сен отко жем болосуң. Сенин каның жерде калат. Сен жөнүндө эскерип да коюшпайт. Муну мен Теңир айттым.